Кайсынысы чоң? Илгери бир чалдын жалгыз өгүзү болуптур. Өгүздү дайыма табы менен өзү бакчу экен. Күндөрдүн биринде чал узак сапарга аттанмак болуп, кетерине эки баласына өгүзүн табыштап, сен дайыма убагы менен жем чөп берип тургун деп улуусуна тапшырат. Ал эми сен убагы менен суугарып тургун деп кичүү баласына тапшырат. Анан жолго чыгат. Чалдын уулу баласы атасынын айтканын аткарып, убагы менен жем чөбүн берип жакшы карайт. Арадан бир жума өтүп, 8-чи күнү баягы уулу баласы салган чөптү өгүз карап да койбойт. Жем берсе, аны да жебейт. Өгүздүн кылыгына түшүнбөгөн уулусу биздин өгүз улаңдап калган окшойт. Чөп берсем да, жем берсем да жебейт. Сен сырын билчү элең? Деп кичүү инисинен сурайт. Жок, мен кайдан билем? Өгүздүн сырын атам эле билет, дейт кичүүсү. Эки бир тууган айласы кетип, өткөн кеткенден сурашат өгүздүн сырын. Бирок эч кимиси билбейт. Күгүм талаш бир абышка: өгүзүңөр чөп жебесе суусап калганы ошол. Эртең ала көлгө жетилеп барып сугаргыла дейт. Атасына тапшырган ишин ошондо гана эстеген кичүү баласы күнөөлүү болуп, эртеси өгүздү ала көлгө жетилеп барып сугарат. Өгүз ушунчалык суусаган экен, көлдүн суусун бүт ичип салды. Көл таза солуп калды. Бала бул укмушту айтмакка агасына чуркап кеткенде, соолган көлдүн түбүндө калган балык баягы өгүздү шак жутуп алды. Балык таноосун дереңдетип, ары бери оонап жатканда, кайдан келгени белгисиз бир кара бүркөт шушкурулуп келип балыкты илип кетти да, зоонун үстүнө алып барып жей баштады. Балыктын ичин жарганда, андан чыккан суу ташкындап дарыядай акты. Аскадан аккан суу асканын түбүндө уктап жаткан чалдын бетине куюлганда, чал чочуп ойгонуп, жамгыр жаап жатабы? Азыр эле күн ачык эмес беле? Деп асманга тигилип күндү караса, көзүнө бир нерсе түшүп кеткенсейт. Чал үйүнө келип, көзүмө бир нерсе түшүп кетти деп кызына каратты. Кызы ары карап, бери карап жатып, көзүнүн кычыгынан тилинин учу менен бир нерсени алып чыкса, көлдү жуткан өгүздүн бир кабыргасы менен далласы экен. Арадан бир күн өткөн соң алыстан келе жаткан кербенчилер: "Ушул жер түз экен, өргүү жасап кетели" дешип, кыз тилинин учу менен алып чыгып, төкүрүп таштаган далдын үстүнө жата калышат. Таң аппак атат. Кербенчилер ойгонуп, кандайдыр бир жака жылпатка баратканын сезишет. Карашса, кызыл түлкү бир нерсенин четинен тиштеп сүйрөп бара жатат. Кербенчилердин бири мылтыгын алып түлкүнү атып жибергенде, түлкү жыгылып калды. Чуркап жетишкен 40 кербенчи 40 жагынан чыгып, түлкүнүн терисин сыйрышып жатып, күн бата бир капталын араң сыйрып бүтүшүп, экинчи капталын оодура албай коюшту. Аңгыча өтүп бараткан жолоочу аял келип: "Соогат сурайм. Ушул түлкүнүн терисин бир капталын мага бергиле. Мен сыйрып алайын. Жаңы төлгөн балама тумак чыгаар" деп сурап калды эле. Аябай чарчаган кербенчилер ага макул болуп, сыйрып ал дешти. Тиги аял ат үстүнө туруп, эңип алып, андан ары жүрүп кетти. Кана ойлонуп көргүлөчү. Көлдү жуткан өгүз, өгүздү жуткан балык, балыкты илген бүркүт жана чал. Түлкү аялдын кайсынысы чоң экен? Издеп, угуп көрүп табыңыздар.